Салам достор. Дүниелік жаңалықтар менен тааныштырмакчыбыз. Япония мамлекетинин окумуштуулары адам канынын жасалма түрүн ойлоп табышты. Окумуштуу Хироми Сакайдын айтымында бул жасалмагандан өзгөчөлүгү адамда кандын кандай группасы болбосун донордук милдетти аткара алат. Ал эми жасалма интеллект же болбосо роботтор адамды шантаж кылып баштады деп билдиришти кытайлык окумуштуулар. Бул тармак боюнча Кытайдын алдыңкы окумуштуусу Эндрю Яо жасалма интеллекттер бизди алдап башташты деди. Америка менен бул тармак боюнча тең жарышып бара жаткан Кытай окумуштуулары же сүйүнөрүн, же күйүнөрүн билбей турушат. Мындан тышкары кытайлык окумуштуулар тыңчы чиркейлерди, дрондорду ойлоп табышты. Кадимки смартфон телефондон башкарылган чиркей дрондор ойлогондон арбын видео маалымат жоготуп алышат. Кытай ошондой эле Казакстан аркылуу Европага Россияны кыйгап өткөн темир жол салышты. Келечекте дагы 2 жол салуу пландары бар. Associated Press агенттиги маалымдагандай, Израилдин Ливанды аткылоосунан улам 1 аял өлүп, 21 адам жарадар болгон. Жакынкы чыгыштагы тынчтык келишиминен кийин Хезболланы аткыладык деген Израилдин бул кадамы бардыгын ойго салгандай. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Израилдин жакынкы чыгыштагы мындай ээн баштыгы дүйнөлүк аламатка алып келерин эскертти. Беньямин Нетаньяхунун кыймыл аракетин Гитлердин ишмердигине салыштырган Эрдоган кичинекей учкундан от чыгып кетип, ааламга аламат алып келген 2-чи дүйнөлүк согушту эсине салды. Улам жаңы ката кетирип жаткан Нетаньяхуну тыя албай жаткан эл аралык коомчулуктун чечкинсиздигин дагы айыптады. Иран бийлиги тарабынан Иранда жашаган еврей улутундагы жарандар куугунтукка алынды. Дин өкүлдөрү, ар кандай кызматтагы адамдар Израилге маалымат берип, тынччылык кылгансыңар деген айып менен камакка алынышкан. Ирандын аймагында расмий 9000 еврей катталган. НАТОнун мүчөсү Эстония өз аймагына ядролук курал алып жүрүүгө ылайыкташкан F-35 моделиндеги истребительдерден турган америкалык авиабазаны коюу сунушу менен чыкты. Англия мамлекетинде мындай учактардын 185 заказ кылып, алгачкы 15 жайгашып бүткөн. Европарламент Россия менен чек арасын жабууга Финляндияга дагы уруксат берди. АКШ Ирандын ядролук курал чыгаруу идеясынан баш тартса, $30 миллиард берүүгө убада кылды. Таң калыштуусу, эгерде Иран макул болсо, бул каражатты араб өлкөлөрүнөн алат. Тынчтык багытындагы атом жолун тандаса, АКШ Иранга буга чейин салынып турган бир катар санкцияларды алып саларын жана дүйнөлүк банктарда тоңдурулуп турган Ирандын $6 миллиард кайтарарын билдирди. Украинада 25 жашка толгон айымдарды аскердик каттоого алуу жарыясы коомчулукту чоң талкуу жаратты. Андай болсо, Европада миллиондорду чачып, чалчактап жашап жүргөн аялы Елена Зеленскаяны жана миллиондорду чачып шоу уюштуруп жүргөн Елена Кравецти Украинага алып келип, каттоого тургузуу сунушу жамгырдай эле жаады. Ошондой эле депутаттардын Европага качып кетишкен аялдарын да алып келүү сунушталды. Елена Кравец Украин президенти Владимир Зеленскийдин подругасы экен. Украинанын азыркы бийлиги легитимсиз экендигин айткан Орусия президенти Владимир Путин Европа өлкөлөрү сырттан башкаруу киргизишсе болоорун айтты. Зеленскийдин президенттик мөөнөтү өтүп кеткендигин жана анын ар бир чечими мыйзамсыз деген Путин эч кандай сүйлөшүүлөр болбостугун бекемдеди. Анткени Путиндин пресс-секретары Дмитрий Песков Украин аскер күчтөрү президенттин буйруктарына баш ийбей өзүн билемдик иштерди көп жасап жатышкандыгын жана бул кооптуу экендигин белгиледи. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган эгерде Россия президенти Владимир Путин Түркиядагы тынчтыкка келүү боюнча кезектеги отурумга өзү келе турган болсо, Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп дагы бул маанилүү жолугушууга катышмакчы болуп жаткандыгын айтты. Алаңгыча Америка Россияга сала турган санкцияларды токтото турарын мамлекеттик катчысы Марко Рубио билдирди. Тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзөр алдында мындай кадам чекилик болуп каларын ал белгиледи. АКШнын мамлекеттик катчысы Россияга ультиматум түрүндөгү номерлер өтпөйт деген пикирде. Ааламда амбициялар үстөмдүк кылып турган учур, ал эми жергебизде тынчтык эле болсун демекчибиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Дагы жолугабыз.